Саламатсыздарбы урматтуу достор, сиздер менен кайрадан Кызыл Квадрат каналы. Алдыңкы мүнөттөрдө сиздерди спорт жана башка жаңылыктар менен тааныштырмакчыбыз. Анда баштасак. Хоккей федерациясынын вице-президенти Эльзар Болотбеков кыргызстандык хоккейчилер 3-дивизиондогу 20 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатына катышаарын айтты. Мелдеш 2022 жылдын 6-16 январь аралыгында Мексиканын Керетаро шаарында өтүп, 8 команда күч сынашат. Бул тууралуу Эльзар Болотбеков билдирди. Анын айтымында Кыргызстан мелдешке алгачкы ирет катышып, Израиль, Тайвань, Болгариянын хоккейчилери менен А тайпасында чемпиондук үчүн ат салышат. Кыргызстандын курама командасы 3-дивизиондогу хоккей боюнча U20 дүйнө чемпионатына катышат. Мелдеш 2022 жылдын 6-16 январь аралыгында Мексиканын Керетаро шаарында өтүп, 8 команда күч сынашат. Биздин жаш спортчулар А тайпасында Израиль, Тайпей, Болгариянын курама командалары менен атаандашат. Учурда команда толугу менен чогулуп, машыгууларды өткөрүп, мелдешке ийгилик жаратуу үчүн аракет көрүүдө. Бирок эл аралык хоккей федерациясынын рейтинги боюнча катыша турган 7 команда биздин курамадан жогорку тепкичте турат. Демек, оюн оор болору белгилүү. Кыргызстан 84 мамлекеттин ичинен 53-орунда жайгашкан, деди Болотбеков. Ошондой эле адис машыктыруучулар штабы курама команданы даярдап, 3-дивизиондогу дүйнө чемпионатында мелдештин плей-офф бөлүгүнө чыгуу пландалганын кошумчалады. Саясатчы Равшан Жээнбеков 27 декабрь эркиндикке чыккандыгын анын жактоочусу Замир Жошев кабарлады. Жээнбеков 2019 жылдын 7-8 августундагы Койташ окуясы боюнча фигурант катары каралып жаткан. Ошол эле жылдын декабрь айында убактылуу кармоо жайына киргизилген. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин үй камагына бошотулган. Анткени менен жазасын үйдөн өтөө эрежесин бузду деген күнөө менен 5 августта кайра убактылуу кармоо жайына киргизилген. Бүгүн анын бул окуя боюнча бөгөт чарасынын соңуна чыкканы белгилүү болду. Достор, биздин каналга жазылып, ошондой эле видеолорго лайк басканды унутпаңыздар. Алдын ала чоң рахмат, сак саламатта туруңуздар.